Саламатсыңарбы балдар? Сабак окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 7-класстар үчүн. Бүгүнкү сабактын темасы сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн кайталоо. Даярдаган Алы Токонбаев атындагы номер 24-мектеп гимназиянын кыргыз тили жана адабияты мугалими Турдалиева Гүлайым Каныметовна. Бүгүнкү сабактын максаты баш мүчөлөр боюнча алган билимдерди эске салуу, сүйлөмдөрдөн жана баяндоочту таба билүүгө көнүгүү, жаңы сөздөр менен сөз айкаш, сүйлөм түзүүгө көнүгүү, текст менен иштөөдө суроолорго толук жооп бере билүүгө көнүгүү, ошондой эле кыргыз элинин тарыхына болгон кызыгууңарды дагы арттыра аласыңар деген ойдомун. Анда балдар, сүйлөм мүчөлөрү боюнча алган билимиңерди кайталап алып, андан ары сабакты улантсак. Суроо: сүйлөм мүчөлөрү канчага бөлүнөт? Ооба балдар, сүйлөм мүчөлөрү 2-ге бөлүнөт. Сүйлөм мүчөлөрү баш мүчөлөр жана айкындоочу мүчөлөр болуп 2-ге бөлүнөт. Баш мүчөлөр баяндооч болуп 2-ге бөлүнөт. Айкындоочу мүчөлөрү боюнча жогорку класстардан кеңири маалымат ала аласыңар деген ойдомун. Анда биринчи тапшырмага өтө берсек. Баш мүчөлөр боюнча төмөндөгүдөй суроолорго жооп берсеңер. Баяндооч кандай суроолорго жооп берет? Баш мүчөлөрдүн кызматын кайсы сөз түркүмдөрү аткарат? Кыргыз жана орус тилдеринде менен баяндооч кандай ээрчишет? Баяндооч курамына карай канчага бөлүнөт? Кийинки тапшырмабыз балдар, схема боюнча сүйлөм түзүү. Биринчи схема боюнча сүйлөмдүн ээсин зат атооч, сүйлөмдүн баяндоочун этиш аткаргыдай кылып, өз алдыңарча мисал келтирип көрсөңөр. Анда бул жердеги мисалга да көңүл бөлө кетсек. Окуучу класска кирди. Эмне кылды? Кирди. Сүйлөмдүн баяндоочун этиш аткарып турат. Ким? Окуучу. Сүйлөмдүн баяндоочун зат атооч аткарып турат. Анда экинчи схеманы карасак, сүйлөмдүн ээсин атооч, баяндоочун этиш аткаргыдай кылып, мисал келтирип көрсөңөр. Анда бул жердеги мисалга да көңүл бөлсөк, ал 7-класста окуйт. Эмне кылат? Окуйт. Сүйлөмдүн баяндоочу, баяндооштун милдетин этиш аткарып турат. Ким? Ал. Сүйлөмдүн ээси, сүйлөмдүн ээнин милдетин атооч аткарып турат. Үчүнчү схемага көңүл бөлсөк, сүйлөмдүн ээсин санатооч, ал эми баяндоочун этиш аткаргыдай кылып, мисал келтирип көрсөңөр. Бул жердеги мисалга да көңүл бөлө кетсек, үчөө олимпиадага катышат. Эмне кылат? Катышат. Сүйлөмдүн баяндоочу, баяндооштун милдетин этиш аткарып турат. Сүйлөмдүн ээсин санатооч аткарып турат. Анда кийинки мисалга өтсөк. 4-схемада сүйлөмдүн ээсин сынатооч, ал эми сүйлөмдүн баяндоочун этиш аткаргыдай кылып, мисал келтирип көрсөңөр. Анда бул жердеги мисалга да көңүл бөлө кетсек, жаман өз камын ойлойт, жакшы эл камын ойлойт. Бул жерде сүйлөмдүн баяндоочун этиш аткарган, ал эми сүйлөмдүн баяндоочун сын атооч аткарып турат. Көрбүс тоону да көрбөйт. Ошондой эле сүйлөмдүн ээсин
зататоч, ататоч, санаточ, сынаточ гана аткарбастан затташкан атооштук сөздөр дагы аткарат. Анда кийинки тапшырмага өтсөк. Азыр балдар биз силер менен текст боюнча иштейбиз. Текстте сүйлөмдөрдүн баш мүчөлөрүн, тексттеги сүйлөмдөрдүн баш мүчөлөрүн көчүрүп жазып, аларды орус тилине которсоңор. Текст боюнча иштээрден мурун биринчи сөздөр менен таанышып алсак, сөздөрдү эске салып кайталап алсак. Ойчул, сарсана, сана, бейкуттук, ыңгайлуу, ыктуу, ылайыктуу, үзүндү, курдаш, тең туш, замандаш, кайгы, убайым. Балдар, ушул сөздөр менен өз алдыңарча сөз айкаш, сүйлөм түзүп көрсөңөр. Анда балдар текст менен таанышып алып, анан ушул текст боюнча бир нече көнүгүүлөрдү аткарсак. Асан Кайгы. Асан Кайгы ойчул, акылман, сынчы философ, акын болгон. Өмүр бою элдин муңун муңдап, зарын зарлап жүргөндүктөн Асан Кайгы аталган. Бул жолу ал 14-кылымда жашап өткөн. Асан Кайгы элдин камын ойлоп, жер издеп, Талас, Нарын, Аксай, Атбашыга чейин барган. Бирок ал адамга сыйлуу, малга жайлуу жер таппай, кайгыда жүрүп каза тапкан. Асан Кайгы дүйнөгө бейкуттукту алып келе турган жолду издеген. Уламыштарда анын замандаштары Жеринче Чечен, Акыл Карачач, Толубай Сынчы, Токтогул Ырчы, Алдар Көсө болгондугу айтылат. Бизге акылмандын чыгармалары уламыш жана үзүндү түрүндө келип жеткен. Анда балдар Асан Кайгынын айткандарына көңүл бөлсөк. Жатарына жайы жок, көрө турган көзү жок, чымын байкуш канттыкен. Куйругу жок, жалы жок, кулан байкуш канттыкен. Боорунда буту жок, жылан байкуш канттыкен. Салган тамы жок, кылган камы жок, алган даны жок, баккан малы жок, мал багарга алы жок, көзү башын көгөртүп, баягы көгөн байкуш канттыкен. Анда балдар Асан Кайгы боюнча алган билимиңерди текшерип көрсөңөр. Төмөндө берилген суроолорго жооп берүүгө аракет кылып көрсөңөр. Асан Кайгы ким болгон? Эмне себептен ал Асан Кайгы атка конгон? Кайсы кылымда жашаган? Асан Кайгынын максаты эмнеле? Жашоонун кандай жолун издеген? Замандаштары ким болгон? Берилген үзүндүдө эмнелер жөнүндө айтылат? Оба балдар, Асан Кайгы 14-чү, болжол менен 14-15 кылымдарда жашап өткөн. Асан Кайгынын замандаштары Жеринче Чечен, Толубай Сынчы, Токтогул Ырчы, Алдар Көсө болгон. Ал адамга сыйлуу, малга жайлуу жер издеп, Атбашы, Нарын, Таласка чейин маалыматтарга караганда Кытайга чейин дагы бизге маалым. Асан Кайгынын чыгармалары бизге уламыш, үзүндү катары жеткен. Анда балдар кийинки тапшырмага өтсөк. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн табыңыз. Бул жерде берилген сүйлөмдөрдөн баш мүчөлөрдү жана баяндошту табууга аракет кылып көргүлө. Анда эмесе балдар, бул жерде туура вариантына дагы көңүл бөлө кетсек.
Асан кайгы дүйнөгө бейкуттукту алып келе турган жолду издеген. Эмне кылган? Издеген. Ким? Асан кайгы. Ал Талас, Нарын, Аксай, Атбашыга чейин барган. Эмне кылган? Барган. Ким? Ал. Ошондой эле түшүнүктүүрөөк болуш үчүн бул жерде схема түрүндө дагы берилген. Биринчи мисалда энин милдетин зат атоочу аткарып турат, баяндооштун милдетин этиш аткарып турат. Экинчи мисалда энин милдетин ат атоочу аткарып турат, баяндооштун милдетин этиш аткарып турат. Кийинки тапшырма. Өз алдынча иштөө үчүн тапшырма текстте берилген сүйлөмдөрдөн баш мүчөлөрдү тапкыла. Өз алдыңарча 4 сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзүүгө аракет кылып көрсөңөр. Анда кийинки тапшырмага өтсөк, балдар, берилген сөздөрдүн синонимин табыңыз. Күйүт, сарсана, сана, кемеңгер, көсөм, даанышман, билерман, кайгы, убайым, ыңгайлуу, ылайыктуу, ыктуу, тынчтык, жайчылык, курдаш, теңтуш, кесиптеш. Анда балдар, бул жерде туура вариантына дагы көңүл бөлө кетсек. Күйүт, сарсана, сана, кайгы, кеменгер, көсөм, даанышман, билерман, акылман, кайгы, убайым, сана, ыңгайлуу, ылайыктуу, ыктуу, жайлуу, тынчтык, жайчылык, бейкут, курдаш, теңтуш, кесиптеш, замандаш. Балдар, үйгө тапшырма өз алдынча иштөө үчүн төмөндөгүдөй тапшырманы алсаңар, жогоруда берилген тексттен жана баяндошторду өз-өзүнчө топ-топ жазгыла, алардын милдетин кайсы сөз түркүмү аткаргандыгын аныктап көрсөңөр. Анда балдар, ушуну менен биринчи сабагыбыз аяктады. Саламатта болуңуздар.